Балыкчы шаарында саркындуу сууларга карата төлөмдөрдүн тарифин жогорулатуу боюнча ачык коомдук угуу өткөрүлдү. Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда өлкө боюнча алгачкылардан болуп шаарыбызда саркындуу сууларды тазалоочу жай курулууда. Бирок суу түтүкчүлөр ишканасы бул ири бекетти иштетип кетүүгө, толук кандуу тейлөөгө даяр болуш керек. Курулма бүткөрүлсө анда иштеген технолог, электрик, кароолчу өңдүү 10 чакты адистин айлык акыларын төлөө маселеси жаралат. Ошондой эле насосторду иштетүү үчүн электр энергияга жана кир сууну биологиялык жактан тазалоого көп чыгымдар талап кылынат. Андыктан саркындуу сууга болгон төлөмдү көтөрүү зарылчылыгы келип чыгууда. Буга кошумча эл аралык уюмдардын каржылоосунун айрым бөлүктөрү гранттык негизде болсо, канча бир бөлүгү кредитке берилет. Андыктан ал каражаттарды дагы кайтаруу маселеси бар. Биз сурамжылоо жүргүзүп, элдер менен жолукканда да сурап атабыз да. Мисалы үчүн канализация канча сом болуп калат, канча сомдон төлөйбүз деп ушундай суроолор болуп атат да. Азыркы учурда мисалы үчүн 200 сом сууга төлөп жүргөн киши канализацияга кошулса, бір үстүнө жана 450 тыйындан кошулганда деген бир 20-30 сом кошулуп калат. А элдер биз 200 сом болсо деле биз макулбуз, даярбыз, төлөйбүз деп атышат да. Анан биздин сунуш туурабы деп ойлойм, анткени ошо очистной сооружение салынып бүтүп атат. Буюрса быйылкы жылы бүтүрүп бизге өткөрүп берсе, биз аны бардыгына белгилүү болгондой эле ал Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда салынып жатат. Аны биздин ишкана же болбосо биздин шаар салууга мүмкүнчүлүгүбүз азырынча жок. Азия өнүктүрүү банкы куруп берип аткан немени, очистной сооруженияны биз иштетип кетүүгө даяр болушубуз керек да. Азыркы состояние менен биз иштетип кетишибиз кыйын. Анткени ал жакта деген технологдор керек болот экен. Күч технолог, күч электрик, күч охрана. Ушундай кызматкерлерди алганда эле, бир 10 сотрудник алганда эле штат ачып. Ар бирине азыркы учурда бир 15-20 миң сомдон айлык коюп бергенде, бир 2-2,5 миллион сом айлыгына кетиш керек. Андан сырткары электр энергия, аякта насостор турат чоң. Аларга төлөнүш керек. Жана добавкалар бар, хлор, анын мунусу аябай эле чоң затраты талап кылат да булчу. Ошол себептен бул канализацияны азыркыдан баштап биз сунуштап атканыбыз ушул. Балык шаарында 1 куб сууну кабыл алуу учурда 4 сом 53 тыйынды түзөт. Ал эми анын өздүк наркы 22 сом 11 тыйын. Мисалга септиктеги 3 куб сууну сордуруу үчүн ассенизатор техникасынын жумушуна 1000 сом акча төлөйбүз. Ал эми суу түтүкчүлөр ишканасы аны 13 сомго гана кабыл алат. Андыктан шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясында тарифти 100%, тактап айтканда 9 сом 6 тыйынга көтөрүү маселеси каралып, 28 февраль күнү коомчулук алдында талкууланды. Ушул мисалы 4 сом 53 тыйындан 9 сом 60 тыйынга көтөрсөк, бир үйгө бир 15-20 сомдон же 30 сомдон ашып кетсе, ушундай ай сайын кошулат да. Эми бул мен ойлойм, телефонго 500 сомду кыйналбай эле салып атабыз. 20-30 сом өтөндө оор эмес болуш керек да. Анан биздин шаардык кеңештин депутаттарынын ошол бюджеттик комиссиядан өткөн болчу, колдоп 100, 150, 200% деп биз 3 вариантын сунуштадык элек. 100% ба азырынча 100% боло эле баягы 4 сом 53 тыйынды 9 сом 6 тыйын алалы деп макулдугун беришти. Анан баягы коомдук угуу деп биз эшик ачык, мынакей бардыгын чакырдык элек, маалымат жарыянын баарын бердик элек. Шаар тургуну Майрамкүл Мамбеталиева мекеменин ишмердүүлүгүн бекемдөө, жергиликтүү бюджеттен каралып келген субсидияны кыскартуу үчүн таза сууга жана саркындуу сууларга болгон тарифтерди жыл сайын 1-2 сомдон жогорулатып туруу маселесин көтөрдү. Белгилей кетсек, саркындуу сууга болгон тариф 11 жылдан бери көтөрүлгөн эмес. Жылына 1-2 сомдон көтөрүп турсаңар делечи, биз ишкананы жоготуп албайлы. Ишканаларды банкротко алып барып отургузуп алсак, биздин өзүбүзгө эле кайрылуу зыян болот. Баягы ишкана жоголуп кетти деген сөз болот да. Эмне себептен кайра келип туруп ошол жетекчилердин, ошол эле шаардык администрациянын мойнуна алып барабыз. Бирок биз өзүбүздүн күнөөбүздү сезбей калат экенбиз элдер. Ошону туура элге түшүндүрөлүчү, туура айталы. 1 сомдон 2 сомдон болсак дагы биз 10 жылда алып барып турупчу, 10 жылда алып барып туруп бир көбөйтүп коюп атабыз. Анан эл деген турамыз түшүнүп калып атат да. Пока анан бьет болуп калып атат. А жылына 1 сомдон 2 сомдон көбөйтүп койсоңор, элдин чөнтөгүнө да билинбей калат и как-то мимо ушей кетип калат да, элдики делечи. Аны деле түшүнбөй калат. Ошол жагын карап көргүлө. Точно так же мына азыр суунукун. Азыр канализацияныкын көтөрүп атабыз. Ошол эле суунуку кайра калып атат. А электр энергия көбөйүп атат. Это с учетом того, что мына азыр бюджеттен 6-7 миллионго чейин суунукун дагы возмещать этип берип коюп атасың, электроэнергияныкынчы.
Мына быйыл дагы көтөрүлөт. Эмки жылы силер канчага чейин көтөрүшүңөр керек? Ошондо дагы минуска түшүп каласыңар. Былтыркы жылы коммерциялык жана юридикалык жактарга таза суунун жана саркынды суулардын тарифи жогорулатылган. Анын натыйжасында ишкана жетекчилиги 6 ай сайын жумушчулардын айлык акыларын көтөрүп келет. Себеби күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөр, күйүүчү майлар бардыгынын баалары өсүүдө. Анан эми биздики жыл сайын эле баягы адамдар көбөйүп атат, сууну деген пайдаланып атабыз. Анан 9 сомго туура эле деп өзүбүз айттык, ушу колдойбуз туура эле 9 сом жыл сайын күн сайын керек болсо деген баягы керектөө сууга керектөөбүз, муктаждыгыбыз көп болуп атат да, ошондой эле саркынды сууну деле пайдаланып атабыз болушунча. Ар бир азыр бир кичинекей бала жууса деле 1 тонна сууга кенен кесир айынан үйүскө кетип атат. Ошондуктан туура маселе деп муну да колдоп алдык биздин тиги жергиликтүү тургундар. Экинчи маселе бул саркынды суу боюнча коомдук угуу болду. Анткени өзүңүздөр жакшы билгендей АБР тарап жактан 10 километрден ашык жерге саркынды суу боюнча тартылган, канализациялар тартылган. Мурун 4 сом 56 тыйын төлөшсө, азыр 9 сом 6 тыйынга деп талкуу жүргүздүк. Жергиликтүү элибиз колдошту. Кудай буйрса сессиядан колдосо, балыкчы шаарыбызга ушул иштердин баарын ишке ашыра алабыз деген үмүтүбүз абдан чоң. Баарыңыздарга чоң рахмат. Саркынды сууларды алып кайра иштетүүнүн баасын көбөйтүү боюнча. Ошо азыркы күндө 4 сом 53 тыйын, мунун себестоимосу 22 сом. Мына салыштырып көргүлө, 4 сом 53 тыйын менен биз ишкананы пландуу түрдө чыгымга учуратып атабыз. Ошонун эсебинен элге алып чыгып, коомдук талкууга алып чыгып, 4 сом 53 тыйынды 9 сом 16 тыйынга көтөрүү боюнча эми жалпысынан колдоп турат элдер. Бул эми ушул көтөрүлгөн баа деле саркынды суулардын баягы анык чыгымын жаппайт, бирок кандай болсо дагы биз системный иш алып барып тариф саясаты боюнча иш жүргүзөлү деген чечимге келип атабыз. Ишкананын гана чарбалык иш аракеттерин мындай көтөрүп элге сапаттуу кызмат көрсөтөлү деген. Жергиликтүү бюджеттен дотация иретинде субсидия берип келатабыз. 6 миллион быйыл карап атабыз, 2 миллион кредитке төлөшөт, 4 миллионун субсидия катарында берип атабыз. Бул мекемени колдоп туруу иретинде. Шаарыбыздагы эл жыш жайгашкан аймактарга 10 чакырымдан ашык канализация түтүктөрү коюлуп, 3-4 миңге жакын абонент кошулуу алдында турат.